Республикасынын мыйзамдарына ылайык 7 же болбосо 7ден ашык бала төрөгөн энелерге баатыр эне сыйлыгы тапшырылат. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын атайын 96-жылы чыккан номер 285-жылкы буйругу бар да. Ал буйрук мындай аталат: Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарга көрсөтүүнүн же болбосо тапшыруунун тартиби же болбосо инструкциясы бар да. Ошол инструкциянын негизинде сыйлыктар тапшырылат энелерге. Ушул эле буйруктун номер 7-пунктунда көргөзүлгөндөй, ушул учурларда энелер жана 7 баладан ашык төрөгөн энелер баатыр эне сыйлыгын алууга укуксуз же болбосо сыйланбайт. Эгерде балдарынын бирөөсү каза болсо, ошо эненин бир баласы сот жообуна тартылса, мейли ал жашы 20дан аштыбы, 30тан аштыбы, ошол сыйлыкка көргөзүлгөнгө чейин сот жообуна тартылса, ушул учурларда энелер сыйлыкка көргөзүлбөйт. Баатыр эне сыйлыгын ала албай жүргөн энелер көп. Мен ушул мат геройго чыгайын десем эле ушу чыга албай атам. Анткени себеби менин улуу балам кошунасы менен кичине чырдаша кетсе эле, ошол себептен мага мат героинаны бербей коюшту. Мен балам үчүн эч качан эне бала үчүн күнөөлүү болбойт да. Ар ким өзү күнөөсүн өзү тартыш керек. Тийиштүү органдарга кайрылгам арыз менен. Кайрылсам ушинтип тиги балаңыз, улуу балаңыз Асанбек Мурат деген кошунасы менен чырдаша кетиптир. Ошон үчүн сизге берилбейт деп жооп келген. Мен эмне балам үчүн күнөөлүүмүнбү, эмне үчүн 7 баланы төрөгөн ушу мат героинаны ала албайм. Ушуну туура териштирип карап туруп, мага мат героинаны бериңөрдү сураймын. Уулум 92-жылы балдар менен уурук кылып койгон, ошондон бери балаңыз уурук кылыптыр деп күнөөсү бар экен деп мага бербей жүрүшөт ушу баатыр энеликти. Termey berip kança jıl onu bozdun jıl жерден көтөргөн эмимин деп кыйч етип кыйчылдап арча бешик апа кимди карыпсың. Apa kebay akşolarday canı turcu gündü jarkın. Apa kebay akşolarday canı turcu